Жигиттер мына релени мультиметр менен кантип текшеребиз. Так, жигиттер мынакей реле. Реледе мына эки силовой, эки управление. То есть мына эки управлениеден плюс-минус келсе, реле бул контакт менен бул контактты кошот. Демек, бизге муну текшериш үчүн питание 12 вольт. Биз бир контактка плюс, экинчи контактка минус бергенде мына реле кошту. Демек, азыр мына эки силовойду биз прозвонка кылабыз. Мынакей. Азыр мен мисалы бирөөсүн прозвонкага калтырайлы. Прозвонка болуп аткан жерде эле питанияны алсаңар. Ну, асты басылып калса 1 минут. Так, мындай кылабыз. Жерге тийип, бас салмагына басылып калыптыр да. Мынакей. Антагына мындай кылып. Релени иштешин, эки силовойуна мультиметрде кымчып туруп, аны эки управлениясына плюс-минус берсеңер, уже реле рабочий, не рабочий билсеңер болот. Анан эгер силерде мындай мүмкүнчүлүк жок болсо, отмоткасы бүтүн эмес экенин но мультиметр аркылуу билип койсо болот. Кандайча десеңер, эми мына экөөнө тийгизсеңер эч кандай сигнал болбойт, бирок эки управленияга бири-бирине тийгизсеңер сопротивление көрсөтүш керек. Эгерде отмотка бүтүн болсо, мындай сопротивление көрсөтөт. Сопротивление көрсөтүп аткан демек, реленин именно оролгон тыбыт отмоткасы бүтүн. Мынакей онда реле мына ушинтип текшересиңер. Анан реле 12 вольт 24 220 реле болот. Ошо релени улап атканда именно питанияга реленин вольтуна карап койгула.